Биз бүгүн Хабаровский шаарында ночной сменада жумуш кандай болуп жатат, ночь кандай болуп атат, коэффициент жандуу сезон келди. Ошону достор мен сиздерге бүгүн көрсөтүп беришке аракет кылам достор. Эгер сиздерге видео жакса, лайк басып, подписка басып койууну унутпаңыздар. Пробег болсо менде 150 миң 100 болду. Кече 150 миң ровно километр болду. Машина алганда 110 километр эле. Уже почти 40 миң километр жүрүп коюпмун. Заказ до сих пор түшө элек. Отурабы, заказ түшпөй атат. Саат болсо 8-ден 40 өттү. Короче, достор, заказ берди, 10 коэффициентмен берди. Эми алыр өзүнөн жок. Краснореченская деген көчөдөн алып, каяка барышы, конечно, точкасы көрүнбөйт, бирок азыр баргандан кийин көрсөтөм. Короче, туугандар, азыр точкага келдик. На местени басабыз. Азыр Байкени же болбосо Абжебизди центр жака алып барат экенбиз. 11 километр дейт. Көрөлү канча болот экен. Туугандар, азыр 15 мүнөттөн ичинде алып келдим. 341 рубль болду. Спасибо за поездку. Оценка ойлогон. Кийинки заказды 20 коэффициентпен алдым окшойт. 200 метрден алдым. Что вы не оставили в автомобиле Турбачы оңой чык дейт го. Соз каяктан келдик. Баш айланып калат заказ түшкөндөн кийин. Же заказ баштаганда шу каяка жүрүшүң билбей эле баш айланып калат. Короче, кеттик анда эмесе кийинки заказга. Кийинки заказга келдик. На местени бассак. Она балдар, короче, ушулар экен. Улица. Туугандар, азыр биз ондогон жерге келип калдык. Шаардын бутунда экен, бийигирээк жерде экен. Адырбы, короче, ушундай жер экен. Ушак алып келдик. Мойканын жанында шу магазинге келди. Заказын 5 мүнөттө келдик. Заказдын баасы 143. Оштогудай болуп кетет го, жата заказдар арзан болупчу. Линияга чыгабыз. Эки заказда 274 сом, 417 болуп тур, 417 экен. Адашып калыпмын. 274 бул биринчи заказдык экен. Давай Яндекс, что-то бүгүн адамды күттүрүп атат го. Линиядан чыгып койсоң эле заказдарды күттүрүп берип атат. Машиналарга сурап айланда. Мен Honda Fit минем, экинчи поколениясын минем. 2008 жыл эконом Хабаровский шаарында дагы бир айтып коеюн. Короче, туугандар, заказ түштү. 60 коэффициентмен 2.8ден эми алыр эле күткөндөн көрүп, бекер тургандан көрүп 30 секунд, 40 секунд примерно көбүрөөк жүрөбүз. Бирок азыр буну деле коюп койсом, достор, азыр мындай болгон Оз районго келип калдык. Индустриальный болсо керек. Короче, ушул районда азыр заказга келдик. Жетелекте эле на местени басып коелу. Атак азыр тогуйга апара турган болсо, наркомандарды апарганга желание жок да азырчы. Молдом экен. Братишка, пропусти. Ушиди солга. И каяка барат экенбиз, кызык. Барат экенбиз, центр экен. Центральный район, улица Ленина. Ленина 40 деген домго барат экенбиз. Канчада чыгат экен эми? Азыр бул 1 мүнөттө 40 секундта подача. Анан дагы 1-2 мүнөт, 2-3 мүнөттө ожидание бесплатный болсо керек. 5 мүнөттө. Булар платный ожидание башталайын дегенде чыгат да, бир хотя бы 10 секунд, 15 секундтан кийин чыкпайт. Атайын секундтаны өлчөп чыгат да буларчы. Уже выхожу дейт. Окей, я тебя жду. Туугандар, азыркы заказы 7 мүнөттө алып келдим. Улица Ленина, сумма поездки 236. Нормальный пацан экен. Тибон басып койреле. Кийинки заказды алышка аракетти баштайлы. 388. 700 метр, 60 коэффициент дегендерди принимаем. Только 60 эле берет. Кодем заказга келдик. На местени басабыз, каяка барат экенбиз көрөлү. Уже келип атат. 2 адрес экен. Каяка болсо деле, короче, кеттик да. Адамдар уже чыгып атат. Туугандар, азыр экинчи подъездге алып келип койдум. 11 мүнөттө жүрдүк. Ортосуна бир точка бар келе. Эки кыз экен, бирөөсүн таштап уже
экинчисин таштагы чейин 11 мүнөт өтүп кетти. Заказдын ценасы болсо 296 рубль экен. 11 мүнөттө почти подачасы менен 15 мүнөттө жүрөт экенбиз. 15 мүнөттө жүрдүм да. 15 мүнөттө 296 рубль кандай деп ойлойсуздар? Буңарды комментарийге жазып кеткиле. Готов. Экинчи заказды алышыбыз керек. Экинчи заказ, уже мына. Экинчи заказ без коэффициент счета. Давайте будем пропускать. У нас же 44 Заказ этого. Я забыл активности. Получается, за час мы заработали 816 рублей. Bir saatte 816 болду. 41 өткөндө видео тартышты баштаган элем. Азыр 41, то есть 41 өттүр. 1 саатта 800 рубль, да? Заказ, давай. Түшем, качан түшөт экен заказ? Заказ что-то бүгүн күттүрүп берип атат. Там мен музыка койтат го. Короче, азыр дагы бир заказ түштү. Видео тартканга успеть этпей калдым. 44 активничле 4 активнистке отменить еттим, потому что без коэффициент биринчиден, экинчиден 2-8 километрден берди эле. Ат мен агылып салдым, заказ түшпөйт. Ат уже бүгүн пятница болгон үчүн жакшы болсо керек дедим эле. Что-то иш анча эмес, жайын башталабы экен. Менин рейтингим бес болгон үчүн азыраак заказ берип атабыз. 1.9-дан 10 коэффициент менен дейт. Алыр эле бекерли активность отпой. Бюджет болсо почти нормально берсеңиз болуп калды. Заказ алгандан кийин дальний фара. Демесе заказга кеттик. Королева 8 деген жерден алып, кайга алып барат экенбиз, көрүп коелу. Анан барсак башка жака болуп турбасын. Мой центрге эле экен, нормально. Донский переулок дейт. Кеттик да. Азыркы айканып келдик, тажик экен. 194 сом, 6 сомго тымга бериң дейт. Өлөм кетсин. 200 сом берди. Жумуштар бар эле, заказ что-то нормально чыктыбы. Каяктан кийин алсак, давайте алабыз. 110 менен берди. Каяка барат экенбиз? 110 менен берди. Аз барып мен көрсөтөм каяка барат экенбиз. Что-то подозрительный заказ. Чекераак жактан берди. Аз барайлычы. Барып көргөзө. Куандар адрес келип калдык. Монда болгон жерде экен. Что-то подозрительно. На месте басайлы. Бассак бул заказ. Хорошо, что в центр. В центре деген жакшы болду. Чекеге болсо, чекеге аз барган желание жок. Азыр эле саат 12ден кийин бир болсо мой райондо деле иштешибиз мүмкүн. Потому что чекелерге берип андакка желание вообще жок да. Алкаштар тем более чыгат. 2ден 3ден точка коюп алышып убакыт кетет. Ондан көрө райондо эле ишти кылган жакшы. Кийинки заказды Сигнальная деген улицага алып келдим. 311 рубль болду. Готов. Кийинки заказ канча? Примерно 60-70 коэффициент менен түштү. Линиядан чыкпай калып эле. Азыркы заказ баштаганда эле түшкөн. 70-60 менен окшойт. Азыр барабыз. Көрөбүз. Что-то азыр жакшы эле болуп атат. Туугандар она 2 кишини алып келдим азыр. Булардын заказы 231 рубль болду. Булардыкына на месте баспады. То есть успеть этпей калдым, сразу чыгып калышты. Линияга чыгабыз. Азырча 1200. Кийинки заказга келдик. Бул заказ на месте басайлы. Каяка барат экенбиз? Все, ушул эле жерде экен. Почти 1-3 км, 2-7 км, почти 3 километр жака барат экенбиз. Суммасынын канча болушун азыр клиент чыккандан кийин көрөбүз. Ушул жерге парковка эле
Достор, King заказ 190 менен сатат. 3-4 километрден вокзалдан кен алайлычы каяка барат экенбиз. Вокзалдан болсо центрде эле болуш керек. Центрге эле болгондо жакшы болмок. Аз барабыз, көрөбүз, сиздерге жолун айтабыз. Достор, азыр уже биз саат 5 болду эртең иш бүттү, эми үйгө кирип жаталы. Домойду басып койгонмун. Видео тартканга кээ заказдар видео тартылбай эле калды. Отчет. Короче, жакынатайын. 12ге чейин 8:40тан 12ге чейин 12ге чейин 2200 рубльга иштеппиз. Анан 12ден кийин эртең мененки 5ке чейин сонда 5 саат болуп калабы. 12ден 5 саат болуп, 5 саатта 4000 рубльга иштеппин. Bunun içinde bir примерно 1000 рубльдай чиби, анан баягы кошумча акышлар менен 1000 рубльдай бар да. Ошондо вообще канча болуп калат? 2000, 4000 болсо 5000, 6000, 7000 болуп тур да. Ночной сменада 7000 кандай деп ойлойсуздар? 7000ден 1000 рубль, меники машинам өзүмкү, 1000 рубль аранда кетпейт. 1000 рубльга бензин куйсаң 1000 рубль эмес, 1500, примерно 1500 расход болду да. Ошондо 6500 таза болот. 6500 таза болсо кандай? Актайбы өзүнө иштесе болобу? 6500 кандай деп ойлойсуңар? Нормальныйбы? Экономдо же анча эмеспи? Комментарийге жазып кеткиле достор. Көрүшкөнчө, барыңыздарга ассаламу алейкум.